Ак Үйдүн алдына барып түкүрүп, видеосун интернетке жарыялаган Рамис Сакираев айыппулду төлөө үчүн акчасы жок экенин айтууда. Бул тууралуу 1 Май районунун акими Токтосун Султанов билдирди. Акимдин айтымында атайын түкүргөн жаран айыппулду төлөгүсү келгенин, бирок учурда акчасы жок экенин айткан. Келерки жумада 1 Май район кызматкерлери тарабынан комиссиянын жыйыны өтүп, андан соң корутунду чыкмакчы. Эгер айыпталуучу айыппулду төлөбөсө, анда анын тууму өсөт, деди райондун акими. Эске салсак, Рамис Сакираев 7 январда Ак Үйдүн алдына келип түкүрүп, бул жорук үчүн акча төлөөгө даяр экенин айткан. Социалдык тармактарда Түкүрүк Баатыр деген атка конгон бул жигитти милиция 8 январда Тоң районунан кармаган. Андан соң ал Бишкек шаарына алынып келинген. Ал мындай кадамга элдин үнүн бийликке жеткирүү максатында барганын айтып, мыйзам чегинде жооп берүүгө даяр экенин айткан. Кийин анын өлкөдөгү көйгөйлөрдү айтып, дипломун жана аскердик билетин өрттөп салган видеосу жарыяланган.